Салам достор. Кандайсыздар? Биринчи сабакты менен кошо ийгиликтүү аяктадыңыздар деп ойлоймун. Анда эмесе экинчи сабакка кеттик. Экинчи сабакта кандай болот? Мен сиздерге айткандай эле кайта шляпа деп, бул шляпа азыркы убакта аябай актуалдуу тренд болуп аткан шляпалардын бири. Ошондуктан кулагы бар шляпа токуйбуз. Дал ушул жерде кулактарын чыгарып баштайбыз. Андыктан баштадык. 4 катардан аяктаганбыз биринчи сабакты. Экинчи сабагыбызды 5 катар менен баштайбыз. Өрүмдөрдүн санын ар бир катарды өрүп бүткөн соң эсептейбиз дегенбиз. Демек 4 катарыбыз 24 столбик без накида менен аякташ керек болчу. Санап алабыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. Мына ийнедеги жип менен 24 болуп биздин өрүмдөрдүн саны туура. Зерикпестен санайсыздар деген ойдомун ар бир катарда. Анда эмесе 5 катарда кандай кылабыз? 5 катарда өзү эле айтып жаткандай ар бир бурчка биз биринчи бурч, экинчи бурч, үчүнчү бурч, төртүнчү, бешинчи, бул алтынчы бурч. Ар бир бурчка чейин, биринчи бурчтан экинчи бурчка чейин 5 катарда 5 жип токуп алышыбыз керек. Ал үчүн кандай болот? 4 столбик без накида алабыз. 4 мына өрүмдөргө жалгыз токуп. 5-чи жипти, 4-чү жипти кайсыл жерден чыгарсак ошол жерден токуйбуз. Анда эмесе баштадык. 1 2 3 4 4-чү жипти кайсыл жерден чыгарсак ошол жерге 5-чи жипти токуп алабыз. Мынакей 5-чи жипти токудук. Биринчи бурчубуз чыкты. Кийинки бурчка кеттик. Жакшылап карасаңыздар, ар бир өрүмдүн үстүнө эле токуп кете беребиз. Кайсыл жерде прибавка болсо ошол жерге прибавка кылып кете беребиз. Биринчи бурчубуз чыкты. Кийинки дагы бурчубузга барыш үчүн 3 жипти жалгыз токуйбуз. 2 4-чү жипке 5-чи жипти токуйбуз. 3 4 4-чү жип кайсыл жерден чыкса 5-чи жипти дал ошол жерден чыгарып, экинчи бурчту чыгарып алдык. Достор, ушул жерден эсиңиздерден чыгарбайбыз, биз кулак чыгарышыбыз керек. Бир кулагын экинчи бурч менен үчүнчү бурчтун ортосунан чыгарсак, экинчи жактагы кулагын 5-чи бурч менен 6-чы бурчтун ортосунан чыгарабыз. Демек, бизде экинчи бурч менен үчүнчү бурчтун ортосунда дагы 3 жип бар. Ошол биринчи жибин жалгыз токуйбуз. Экинчи жибине биз 3 кулак чыгарабыз. Караңыздар, жакшылап караңыздар, ушул жерин кайра-кайра көрүңүздөр. Түшүнбөй калсаңыздар, бир өрүмдөн бир жипти алдым. Кайра эле ошол жерден экинчи жипти алдым. Кайра эле ийнени ошол жерге киргизем дагы. 3-чү жипти да тартып чыгарам. Кулакта биз ар бир катарында бир жипке 3төн жипти токуп алып кулак чыгарабыз. Дал ушундай кылып. Бир өрүмгө 3төн жип өткөзүп. Экинчи жибибиз дагы кетти. 3-чү жибибизди да жалгыз токуйбуз. Бул кулактын биздин прибавкаларга тиешеси жок. Кулакты эске албайбыз. Жөн гана токуп кете беребиз. 3-чү жипти жалгыз токудук. 4-чү жибибизди токуйбуз. Эрежени бузбай эле. 4-чү жиптин үстүнө прибавка болуп биздин 5-чи жибибиз токулат. Билесиздер, мына 5-чи катарга жетип калганбыз. Демек, экинчи бурч менен 3-чү бурчтун ортосуна дал ушундай кылып сонун кылып кулак чыгарып алдык. Бир жерден 3 жипти токуп. Андан кийинки 4-чү бурчка кеттик. 3 жипти жалгыз токуп, 4-чү жипке эмне кылабыз? Прибавка токуйбуз. 5-чи жипти, 4-чү жипти кайсыл жерден токусак ошол жерге токуйбуз. 2 3 4 5-чи жипти, 4-чү жипти кайсыл жерден токусак ошол жерден токуп алдык. Бул деген сөз прибавка. Шапкабыздын макушкасын чоңойтуп атабыз. 4-чү бурч чыкты. 5-чи бурчка кеттик. 1 2 3 4 4-чү жипти кайсыл жерден токусак 5-чи жипти дал ошол жерден чыгарабыз. 5 Демек 5-чи бурчубузду таап алдык, достор. Эми ушул 5-чи бурч менен мына 6-чы бурчтун ортосунда дагы бизде 3 жип бар. Биринчисин жалгыз токуйбуз. Эрежеге ылайыкташтырып 3 жипти биз жалгыз токушубуз керек эле да. Биринчисин жалгыз токудук. Экинчи өрүмүнө 3 жипти чыгарабыз. 1 Биринчи жибибизди тартып чыгарып алдык. Экинчи жипти деле дал ошол жерден ийнени сайып тартып чыгарабыз. 2 3-чү жибибизди дагы дал ошол жерден киргизип тартып чыгарабыз. Бул кулактуу шляпанын экинчи кулагы. Мына бир жерден 3 өрүмдү алып алдык. Экинчи жибибизди. 3-чү жибибиз эреже боюнча эле жалгыз токулат.
4-cü жийибизди токуйбуз. 4-cü жийибизге биздин 5-ci катардын 5-ci жийби токулат. 4-cü жипти токудук. 5-ci жипти 4-cü жипти кайсыл жерден токусак ошол жерден токуйбуз. Мына достор, ушинтип биздин 5-ci катарыбыз дагы аяктады. Кулакты чыгарып алдык. Бул кулак чыкса, унуту ушунда дагы бир кулак чыкты бул жакта. Мына ушинтип 5-ci катарыбыз дагы аяктады. 6-cı катарды баштадык. 6-cı катарда катардын санын айтып тургандай эле ар бир угольниктен бурчтан 6дан жип чыгарышыбыз керек. Эрежени эле кайталап эле кетерсиздер. Бул эң жөнөкөй, эң оңой шляпа. Бушу шляпа менен бизнес кылсаңыздар деле болот. Эч кандай башка узорлорду токуштун кереги жок. Жөн эле столбик без накида менен эле токуп кете беребиз. Караңыздар, 6-cı катарда 6 жип табышыбыз керек биз. 1-ci бурчтан 2-ci бурчка чейин биз 6 жип чыгарышыбыз керек. Бир жипти жалгыз токудук. 2-ci жипти дагы жалгыз токуйбуз. 3-cü жипти да жалгыз токуйбуз. 4-cü жипти дагы жалгыз токуйбуз. 5-ci жипти дагы жалгыз токуйбуз. Бирок биз 6-cı катарда 6 эле жип алышыбыз керек. 6-cı жипти өзүнчө токубай, 5-ci жипти кайсыл жерден токусак ошол жерден токуп алабыз. Прибавка кылып. Мына ушинтип прибавка кылуу менен биз бурч чыгара алдык. 1-ci бурчтан 2-ci бурчка келдик. Эми 2-ci бурчтан 1-ci бурчту таап алдык 6-cı катардын. Эми 2-ci бурчка кеттик. 1 2 3 4 5 5-ci өрүмдү кайсыл жерден алсак 6-cı өрүм дагы ошол жерден чыгат. Прибавка 6 дал ошол жерден токуйбуз. Мына 6-cı катардын 2-ci бурчу чыкты. Мен сиздерге айтып кеткенмин, кулактар 2-ci бурч менен 3-cü бурчтун ортосунда жана 5-ci бурч менен 6-cı бурчтун ортосунда болот деп. Эми 2-ci бурчту бүттүк. 2-ci бурч менен 3-cü бурчубуздун ортосунда кулак бар. Кулак эсиңиздерден чыкпасын. Кулактын 1-ci катарын токуп алганбыз. Эми 2-ci катарына келдик. Ал үчүн эмне кылабыз? Жакшылап маани берип карасаңыздар, бул жерде кулактын 1-ci жиби, ортодо 2-ci жиби, артында 3-cü жиби турат. 1-ci жибинен эмес, акыркы жибинен эмес, ортодогу жибинен биз дагы 3 жипти алып чоңойтуп кетишибиз керек. Ал үчүн караңыздар, 1 жипти жалгыз токуйбуз. 2-ci жипти дагы жалгыз токуйбуз. Кулактын бул 2-ci гана 1-ci жиби экен, 2-ci жалгыз токуйбуз. 3-cü жибине келип калдык. 3-cü жибинде биз ушул бир эле өрүмгө 3 жипти токуйбуз. 1 2 3 кийинки жиби жалгыз токулат. 4-cü жип. 5-ci жип. 5-ci жибибизди токуп алабыз. 5-ci жип кайсыл жерден токулса, 6-cı жибибиз да дал ошол жерден токулат. Мына 3-cü бурчубузду да чыгарып алдык. Кулакты кайсыл жерден кулак көбөйсө, ошол жерден кулакты ортосунан көбөйтүп алдык жакшынакай кылып. 3-cü бурчубузду таап алдык. Эми 4-cü бурчка кеттик. Эрежени бузбайбыз, кете беребиз эсеп боюнча эле. 1 2 3 4 5 5-ci жипти кайсыл жерден токусак, 6-cı жибибизди дагы ошол жерден чыгарып алабыз. 6 6-cı катардабыз да, биз ар бир бурчтан 6дан гана жип токушубуз керек. 4-cü бурчту чыгардык, 5-cü бурчка кеттик. Санап 1 2 3 4 5 6-cı жипти ал ушул жерге прибавка 6. 5-ci бурчту таптык. 5-ci бурч менен 6-cı бурчтун ортосунда дагы бажырайган кулак турат. Ушул кулакты дагы чыгарып кетебиз, эсиңиздерден чыгарбайбыз. 2 жипти окуйбуз кулакка чейин. 1-ci кулакты табыш үчүн бир эле жипти окуган болсок, экинчисине 2 жипти бош токуп алып, бул жерде деле жакшылап байкасаңыздар, кулактын 1-ci жибинен эмес, акыркы жибинен эмес, ортодогу жибинен дагы биз 3 кулакты чыгарабыз. 1 2 3-cü жипти да дал ушул жерден чыгарып алабыз. 3
калганы кандай болсо ошондой токулуп кете берет. Өрүмдөр жалгыз болгондо жалгыз болуп, жалгыз жипке прибавка болгон жерлер болсо прибавка болуп кете берет. Карайсыздар жакшылап. Өзү эле астында прибавка болгон жиптер көрүнүп турат. Кайсыл жерге жеткенде прибавка кылам, кайсыл жерге жеткенде жалгыз токуйм десеңиздер, астындагы өрүмдөр сиздерге жол көрсөтөт. Мына прибавка кылган жерге келдик. 6-жип, 5-жипти токуп, 6-жипти 5-жиптин үстүнөн кайра токуп коебуз. Мына ошентип биздин 6-катарыбыз бүттү. Катарларды кантип билем десеңиздер, мына 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 катар кетти. Бизге мына жөөт сыяктуу болуп, арык сыяктуу, үлүл сыяктуу болуп эле бир жолго түшө алабыз да, тегерени 5 жака чыкпай кете беребиз. Катарлардын саны 6га жетти. Ал эми кулактын катарын биз 5-катарда гана чыгарып баштаганбыз. 1-катар, 2-катар. Кулактардын катары 2-катарга гана жеттик. Эми биз ушул катардын эң кичинекей размерин токуйм десеңиздер, шляпаны, кулагы бар шляпаны. Ал үчүн 1 жашка, 2 жашка токуш үчүн кулактын санын 9га жеткизишибиз керек. Ошондо эң кичине размер болот. Мен кулактын санын 15ке жеткизге чейин токуйм. Ал сабактарды кийинки сабакта баарын кылдаттык менен ийне жийне чейин сиздерге көрсөтүп берем. Саламатта туруңуздар. 2-сабагыбыз ушул 2 катар кулакты чыгаруу менен аяктады. 3-сабакта жолугушканча.